Пайgambarыбыз алейхиссалам айтат: "Адам Аллах Таалага эң жакын болгон абалы түн ортосунда" dedi. Адамдардын баары уктап атканда туруп тахажжуд намаз окусаң, уктап турдуң, жылуу төшөгүңдү, түшүңдү буздуң, туруп даарат алдың. Даарат алганда бирөө эч ким көргөн жок. Сен эгерде чындап ошол тахажжуд намазында даараттын ырахатын сезсең, сен намаз окуп намаздын ырахатын сезсең, сенин көзүңөн жок дегенде бир тамчы жаш кулай турган болсо, мына ошо чын ыкластан болгон намаз. Туура күндүздөн окуп коесуң намазды. Биздин күндүзгү намазыбыз түнкү намаздан жакшыраак адамдар көрүп турат биздики. Эми адамдар эмес, Кудай көрүп турат деген түшүнүккө келе турган болсок, ошол учурда эң жакын болгон маселе. Аламдан чыгып аламга кирип кетсең, аламдын бардыгын башка бир аламга жоготуп жиберсең, Халиктин астында, жаратуучунун астында бардык махлукат эрип кете турган болсо, ыймандын эң жогорку даражасына сен жеткен болосуң.